Бүгүнкү күндө аны жоопко тартууга эч кандай негизи жок болгондуктан биз аны кое берүүгө мажбур болдук. Чет мамлекетте мүлкү жок дегенге сиз өзүңүз ишенесизби? Бардык мамлекеттерден жооптор келип түштү. Акыркы жооп бизге ошо бир жума болду, Дубайдан келип түштү. Биз расмий документтерге гана ишенебиз. Райымбек Матраимов менен катар бир 40 таможня тармагындагы адамдарга да сурак жүрүп жатпады беле? Алар эмне болушту? Ошол 40 адамдардын где-то бир 15 чактысы акча төлөп чыгышты. 5 миллион төлөгөнү бар, 20 миллион төлөгөнү бар, 50 миллион төлөгөнү бар. Ошолордун күнөөлөрүнүн такталганына деңгээлинде акча төлөп чыгышты. Депутат Аслан Бекешев сиздерди Райымбек Матраимов менен келишип алган, бул жөн эле коомчулук алдындагы спектакль деп дагы айтып өттү да. Сиз буга кандай комментарий бере аласыз? Комментарий бере албайм. Депутат оозуна келгенин сүйлөй берет.